4 бөлүм. Мурдахай болгон иштин баардыгын билгенде кийимдерин айырып, зумбал кийип, башына гүл сээп, шаардын ортосуна чыгып, боздо ыйлап, падыша дарбазасынын алдына келди. Анткени зумбалчан кишини падышанын дарбазасы аркылуу өткөрүшчү эмес. Ошондой эле баардык дубандар да падышанын буйругу менен токтому жеткен жердин баардыгында жүйүттөр орозо кармап, боздо ыйлап, кайгырып жатышты. Зумбал менен күл көбүнө төшөк болду. Эстердин кызматчы кыздары менен эбнухтары келип, болгон ишти айтып беришти. Ошондо ханыша аябай коркуп кетти. Анан ал Мордохайга зумбалды чечип, башка кийим кийсин деп кийим берип жиберди. Бирок ал аны албай койду. Ошондо Эстер атакты чакырып алды. Падыша аны эбнухтардын ичинен Эстерге кызмат кылууга бөлүп койгон. Эстер Мордохайга эмне болгонун, эмне үчүн ушинтип жатканын билиш үчүн атакты ага жөнөттү. Атак падыша дарбазасынын алдындагы шаар аянтында турган Мордохайга барды. Мордохай ага эмне болгонунун баарын айтып берди. Амандын жүйүт элин кырыш үчүн падышанын казынасына тартып берем деп убада кылган күмүшүнүн салмагын да айтты. Анан ал жүйүт элин кыруу тууралуу Шушандагы элге жарыяланган буйруктун көчүрмөсүн Эстерге көрсөтүш үчүн, ага баарын билдириш үчүн ал падышага барып, андан ырайым сурап, өз эли үчүн өтүнүш үчүн аны атактын колуна тапшырды. Атак келип, Мордохайдын сөзүн Эстерге айтып берди. Эстер атакты Мордохайга мындай деп айттыруу үчүн кайра жөнөттү. Эркек болобу, аялы болобу, ким падыша сарайында отурган падышага чакыртылбай кирсе, ал өлүм жазасына тартылаарын падышанын карамагындагы баардык кызматчылар да, падышанын дубандарындагы эл да билишет. Падыша алтындан жасалган падыша таягын кимге сунса, ошол гана аман калат. Менин падышага чакыртылбаганыма 30 күндүн жүзү болду. Эстердин сөзүн Мордохайга айтып беришти. Мордохай Эстерге мындай жооп айтты. Жүйүттөрдүн ичинен жалгыз өзүң падышанын үйүндө аман калам деп ойлобо. Эгерде сен азыр унчукпай койсоң, анда жүйүт элине эркиндик менен куткарылуу башка жактан келет. Бирок сен атаңдын тукуму менен кошо өлөсүң. Ким билет, балким сен ханышалык даражага мына ушундай мезгил үчүн жеткендирсиң. Ошондо Эстер Мордохайга мындай жооп жөнөттү. Бар, Шушандагы баардык жүйүттөрдү чогулт, мен үчүн орозо кармагыла. 3 күн күнү түнү менен эч нерсе жебегиле да ичпегиле. Мен өзүм да кызматчы кыздарым менен орозо кармайм. Андан соң мыйзамга каршы келсе да падышага барам. Өлсөм өлөйүн. Мордохай жөнөп кетти. Эстер кандай буйрса, ал так ошондой кылды.